деген овкатын жемесе өзү жейбиз, тамак алдыга тамак болгон тамак жакшы болуш керек. Биз буну сүйлөп атабыз, врачтар бул тамакты жебейт. Көңүл бурушпайт да. Көңүл бурушпайт. Аны алмашсыз, буну алмашсыз деп. Олуzu bazı eskisi kuşkadan burada çok istiyor. Ama olacaksın, onları da takma. Экранда көрсөтүлүп турган бул тамак Ош шаарындагы Фрезиньюс аталышындагы диализ борборунда ден соолугун калыбына келтирип, гемодиализ алып жүргөн бейтаптарга берилет. Мындай тамакты жегенден тажадык деген оорукананын бейтаптары бүгүн жетекчиликке нааразычылыктарын айтып чыгышты. Мындан улам тамакты көпчүлүк учурда сырттан сатып келүүгө туура келет. Келген бейтаптар берилип жаткан тамак аш боюнча бир нече ирет жетекчилигине да кайрылышканы менен эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Көп. Кеде ачып кеткендей болот экен. Ошого булар тамакты кайрадан бизге башка столовойго болсун, болбосо башка кафеге болсун алмаштырып берсин деген ниетте чыгып атышат булар. Мен ушул элдин атынан, ушул пациенттин атынан сүйлөп атам, ушундай болуп. Алмаштырып берсин. Ол айтылган. Заявление, арыз жазылган. Ошону эч ким колдогон жок. Биздин администрация, биздин главврачтар эч кимиси колдогон жок. Уну бир гана чечет Бишкектен дейт. Германиялык Бол Фрезиньюс Medical Care диализ борборуна аймактардын жана шаардын тургундары келип дарыланышат. Мындан улам алыстан келип ооруга шыпа издеп жаткан бейтаптарга тамак аш берүү тартиби же тазалыгы өз деңгээлде берилүүсү шарт дешет. Канча кайрылса да өзгөрүү болбой жаткандыгын айткан бейтаптар тамак даярдалуучу ашкана менен жетекчиликтин жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген да пикирде. Мынау Матраймов деген bir больной киши бар. Ошонун айтканын кылышат. Билбейм, бул несі бар ортодо, точно билбейм го, бирок булар ортодо доля жейт деп ойлойм мен. Доля жейт деп мына заведующийдин өзү айткан да. Болду, боптур, сеники кылабыз дейт. Мына жаңы жылдан кийин алмаштырып беребиз дейт, алмаштырган жок да. Биз ошо кафени алмаштырышыбыз керек да. Бизге аппарат жакшы, аппараттар германский. Кандай жооп бербейсиздерби ошондо? Жооп бергенден баш тартасыздарбы? Сыртта чыгып турабыз. Коюлган талаптын канчалык негиздүү экенин билүү үчүн клиниканын жетекчилеринен жооп алууга аракет кылдык. Бирок интервью берүүдөн баш тартышып, чыгармачыл топтун видеого алуусуна каршылык көрсөткөнгө да барышты. Анын себеби катары жогорудан уруксат алуу керектигин айтышат. Ага карабастан ашкананын администраторумун деген кызматкерден суроого жооп алууга жетиштик. Тамак аш жакшы болду да, пока мулар чечти, башка договор түздү, убакыт керек. Сиздерге буга чейин деле айтылыптыр. Кандай чара көрдүңүздөр? Чара көрүп, үчүнчү кафени алмаштырышты уже. Ошол. Сиздин оюңузча жакшы. Жакшы. Биз барып кирип көрсөк болобу? Кайка. Ошо тамак берген жерге кандай жасалат? Тамакты сырттан алып келишет бизге. Бизде тамак жасалбайт. Бул жакта жасалбайт, сырттан алып келишет. Ал эми айтылып жаткан тамак жасалуучу Шаркыратма аталышындагы кафеге барып, Роза аттуу ээсин жолуктура албадык. 20-декабрдан ижарага алып иштетип баштадык деген бул жаран Роза аттуу ээси туурасында ар кандай жоопторду айтууга да үлгүрдү. Мындан улам уюлдук телефонуна байланышып, тамак ашка болгон нааразычылык тууралуу пикирин угуп көрдүк. Бизге кандай айтылган болсо, меню кандай берилген болсо, ошондой беребиз. Бар жокты угуп билгиңер келсе, ошо күтө туруңуздар. Анан мен чогулуш кылам, ошондо келесиздер. Анан тамактар ошол Шаркыратмада эле жасалып берилип атат азыркы учурдан да. Я не обязан сизге айтканга. Негизи гемодиализ алуу процедурасы 4 саатка созулат. Мындай учурда бейтап алсыз болгондуктан сөзсүз тамактанышы зарыл. Анын ичинде аларга белгиленген нормада атайын диеталык тамактар берилүүсү шарт. Ошондой эле туздуу азыктардан баш тартуу зарыл дейт дарыгер. Андай болбогон учурда кан басымы түшүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен биз тузду азыраак жегиле дагы, сууну азыраак ичкиле дейбиз. Анан эми өзүнүн немелери бар. Ооруларына жараша, мисалы үчүн гемодиализ неме деле багандай ХП менен болот да, 7-чиси ол Г деп берилет. Ал жерде ограничение ошо биринчиси туз суу, анан кийин белоктор, калий, фосфор ошолорду неме кылабыз. Азыраак жегиле деп айтабыз. Себеби калий, фосфорлор көбөйүп кете турган болсо, организмде шлактар неме кылат дагы, ар кандай осложнение бериши мүмкүн.
Арыз даттанууну териштирип жатып, диализ борборунун кызматкерлери бейтаптарга берилип жаткан тамак аш кайсыл жактан жасалып, ким тарабынан берилип жаткандыгы кызыктырбай турганын баамдасак болот. Ал гана эмес, учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, жарандарга кызмат көрсөткөн диализ борборду ким көзөмөлдөп жатканы да белгисиз. Маалыматка караганда, өлкөдөгү бардык гемодиализ борборлорун Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы милдеттүү саламаттык камсыздандыруу фонду көзөмөлгө алат. Бирок дал ушул борбор кимдер тарабынан текшерилип турары азырынча белгисиз. Анткени туш тарапка чалып, тийиштүү маалымат ала алган жокпуз. Мындан улам жеке менчик клиника ачып, ар ким өз калаганын жасаган учурга келдикпи деген бүдөмүк ой жаралат. Айганыш Туратбек кызы, Габила Эргашев, Ош ТВ жаңылыктары.